Бұл John Jumani компаниясы лицензияны 2008 жылы алышқан. 2008 жылы алып, ал жерде ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан. Андан кийин 2013 жылга чейин элге келген эмес. Биринчи кеткенде 9 миллион сомго кеткен. 2013 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп кетет. Бүгүнкү күндө биздин айылга берген жардамы 37 миллион сом экен. Бул деген чалгындоо иштерине берген акчабыз деп айтып келишет да. 2015 жылы кеңири меморандум түзүлгөн. Ал меморандумдун негизинде 3 жылдык меморандум түзгөн биздин айыл өкмөттөр. Ал 3 жылдык меморандумда камтылган сөздөр 21 миллион сом бюджет менен бөлүп беребиз деген. Ал меморандумда ошол акча каражат жагын так аткарды, бирок ал жерде деген окуучуларды, адистерди даярдайбыз деген убадалар бар болчу. Аларды эч кандай аткарган жок. 95% жумушчу биздин айылдан курулат деген сөздөр бар болчу. Бүгүнкү күндө 95% жумушчу Кытайлардан түзүлүп жатат да. Мына өздөрүнүн турган убадаларына, берген убадаларына эч кандай туруп келген жери жок да буякта. Анан ошол 3 жылдык меморандумда түзгөндө быйылкы жылы 31 декабрь күнү ошол меморандум күчүн жоготмок. 31 декабрда 2019 жылы жаңы келишим түзмөкпүз. Бул жакта мындай болуп атат. 18 апрелде түшүндүрмө ишин жүргүзөбүз деп биздин аким губернаторлор келишкен биздин айылга. Себеп дегенде комбинат Макмалда комбинат өрттөнүп кетти, ошондой кызыл кандуулуктар болбосун. Биз силерге түшүндүрмө ишин жүргүзөлү деп келген. Протоколдо турат бул жерде. Ошол түшүндүрмө ишин жүргүзүп келип туруйла 2 иштен 1 иш болуп туруп Кытайлардын маселеси чечилип кетип атат да. Буякта деген ошол 150 киши катышыптыр протокол боюнча. Бирок биз сүрөттөрдү, видеолордун баарын санап келгенде 100 кишиге чыкпаган кишинин көрөмүнүн негизинде жыйналыш өткөн. Эбир протоколдор толук канды бурмаланыптыр ал жерде. Биз эч кандай мындай туура эмес жолдорго барбайбыз, эч кандай жаман кадамдарга барбайбыз деп элге ачык келсе деле түшүндүрсө деле болмок да, эл деле түшүнбөк да. Эмне үчүн урданып келип буякта маселелердин баарын чечип кетиш керек? Эмне үчүн Миңбулак эли, Өрнөк эли, Куймуш эли, жана Каракыжыр эли эч кандай бул маалымат боюнча билбей калышкан? Буякта көп балдар чарылдап кыйкырыптыр. Кыйкырганда ал балдардын сөзү эч кандай мындай суу кечпей калганда баары тең кыйкырганы мааниге ээ болбой калган. Ошо протоколду окусак кыйкырган балдардын баары колдойбуз деп жүрөт. Мына акыйкатсыздыктын бир белгилери. Бул Кытай бүгүнкү күндө ушундай маселени бүгүн баштады, эртең бүрсүгүнү баарыбызды кол кылып айдап алганга толук мүмкүнчүлүк шарттарын өздөрү түзүп жатат мына. Биздин көтөрүп аткан маселе мына. Туура эмес кеткен протокол токтомунун баардыгын жокко чыгарып, булардын иштешине биз каршыбыз деген демилге менен бүгүнкү жыйналышты уюштуруп жатабыз. Биздин спортсмендерге, биздин уракчыларга, биздин мектепке, бала акчаларга бүт баары ушул компания берген акчалардын негизинде чоң жумуштарды бүгүнкү күндө бүтүрүп алдык агайып тургандар. Мен сиздерге айтышым керек. Мына мен ошону айтып атам. Мына бүгүнкү күндө кайра талап башка болуп калды. Ошол компаниялар кетсин деп. Эгерде кете турган болсо, буга чейинки менде да бир ой кетет да. Мына мен айрылып кетип катары. Ол акчаны эгерде сот чечилип калып 40 миллион ким төлөйт деген маселе келип калса, буну да мындай сиздердин оюңуздарга талкуулап коелу, муну ким төлөйт деген да сөз болуп калышы мүмкүн. Ата-бабаларыбыз жер үчүн, эл үчүн канын төккөн. Ана биз дагы Кытайга келе турган болсок жерибизде деген аңтапчы. Бизге жер керек. Мына мал өсүп атат. Биз деген бергенди билбей атпайбыз, урматтуу мусулмандар. Кыргыздын башы бирге ынтымакка келе турган болсокчу, өзүбүздү көтөрөбүз. Мына элде бар Кудайга шүгүр. Жок бул жерде. Баардыгында мал бар. Малдын жайы жырдандырга тарып баратат. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бар өсүп атат, өнүп атат. Мына ушуларды бергенди билсек, мына садака баладан кайтырат. Биз садака бербегенсиңиздер качы деген жерлерде курган атасыз, мусулмандар. Иман жок болот. Башыңыздан баштап ушуга чейин иман жок. Имандылар ошо даватка чыксын төртага. Мына депутаттардан бери чыксын ошондо. Ошондо түшүнөт динди кандай экен. Даңтатат. Динди билбей туруп эчкимдин эчтеке сүйлөгөнгө акысы жок. Мынакей Кытайды жакшы деп мактай турган болсо көрүп атпайсыздарбы? Мусулмандар күн көрсөтпөй мешіттерин баарын тапкылап, китептерин баарын өртөп атат. Ана биз эмне кылабыз? Биз ата-бабаларыбыздан бери алхамдулилlah мусулманбыз. Мусулман динин тутунганбыз. Биз ынтымакка башыбыз бириги ынтымакта боло турган болсокчу, тоонду жарабыз мусулмандар. Мына мал жайыбызды баарын карачы. Өсүп өнүп атат, жаярга тиң жок. Мына сол сансарын таркалып жүрсөк, мына чоң каражыр өнүгөндө кыйын болуп барат. Каяка жаят малдар?
Мына биздин налогторубуз бар, төлөп турса убагында. Бүт бар өсөт, өлөт. Мына ошон үчүн мен каршымын буга. Мына жаштарыбыз көтөрүлүп атат. Жерди сактап калалы урматтуу мусулмандар. Ата-бабалардан келаткан жерди сактап калалы. Жер деген бизди багат. Жерге биз кызмат кылсак, мээнет кылсак, бир багат бизди. Андан башка Мен атым Таалай Байалиев, Шулайдык кеңешинин депутаты. Кантип мени тааныбайсыңар? Анан мындай. Бул сот зары боюнча мына былтырдан бери баштагандан бери мен 2 нарушениясын көрүп көрдүм. Биринчи, Кубаныч туура айтты. Заправканы булак үстүнө койгондо мен барып комиссия үстүнө барып туруп алдым ошону. Экинчиси, жанагы заруженияга эмеге септикке кетип аткан сөзү булакка куюп аткандарга айткам. Ушунга чейин жасаган жок ошону. Макул боюнча калып атат. Сондон сары көп нарушение кылып атат Кытайлар. Действительно, биздин бир 15 баланы иштетип койду, калганы бүт Кытайлар. Эми аяктын мусулу аман эле болсун. Киши көрүнүш болбойт. Анан биз мына кечинде биз айылдык кеңештин депутаты атайын ушу бүгүн жыйналыш болот дегенде чогулуп алып туруп, биз кечинде чечим алганбыз. Биз эл мененбиз. Бүгүн жок десек, биз да жок деген токтоп чыгат. Biz deputatlarda size saylanasılar. Sigareti başına satsa biz toplumcuğa bir albayız. Dayanıklı verilgen, bu yazındağı verilgen toplum halk yönüyle, kişinin keyle cümlesine verilgen okat, bu toplumcuğa lek, toluk düşünü olgana uzun iyi formatça jetmeydi. Biz deputat olup gelgende Kıtay'ın kampanyası gelip bizge çay verildi. O sonunda da kalkın vapros koyun. Seyanet koldanmıyoruz. Andes bir de treni. Can teknolojiyamen işleyip degende bunu alt var. Kaçta var ya biz kurulu. İlden alalı, diptoplardan, cüpten alalı. Gamze makul degen o soğanca dayım çok alalı. Dayım çok. Anam bir 40 milyon sondan, 40 milyon sondan, 40 milyon sondan korkmağına. Andan çıka dedi 4 milyar degende durak Kırgızstan'da. An memleketin başı olsun. Госкомгеология, экотех инспекция ошол өкүлдөрүн баарын кайрып бергенбиз. Биздин кагаз жазып аткенде эле алардын барып үстөлүнөн кийип башка жака барабы жок болуп каралабы же мусорго жытлабы ошондон кийин жок болуп кетти. Үмүтүбүз жок болгондон кийин биз ошо элдин көйгөйүн чечип, Шамбисай маселелерин чечип бараткан. Анан кийин Кипсанбаевичке кайрылганбыз. Рахмат биздин сөйдүбүздү четке какпай келип үйүнү менен мындай жакшы байланышып аткан. Биз ушул маселебизди акырына чейин чекип коюп бергенге жардамыңызды бериңиз деп сурандык. Өзүнүн алдында болгон убакытын бөлүп келди. Биз ушул байкебизди бул жакка чакырып албайлы. Кандай дейсиздер? Туура болсоңуздар. Урматтуу айтылгандар, азыркы сөздү Бүкүл Кыргызстан партиясынын лидери Алихан Кимсабаевич берип койду. Assalamu alaikum урматтуу. Биздин ушул Нарын районунун Миңбулак айыл өкмөтүнүн тургундары мына ушул маселени көтөрүп атканыңыздарга, ушул жерге чакырганыңыздарга, жаштар кайдыгер эмес жигиттер барып, 2-3 жолу барып, кайра чакыргандан мен да айттым эле. Жаңы жылдын алды болуп атат, менде да бир жакшылыктар болуп атат. Бир аз жаңы жылдан аркага калтырбайлы дегендей сунушту. Бирок бул жигиттер бар, биздин маселе ушул 27-сине деп эл менен кеңешип алып эле акылдаштык эле. Ушул күнү келип берсеңиз деп чакырышкандан ушул чакыруу боюнча келип отурам. Атыңыздарга чакырганыңыздар үчүн рахмат, ыраазычылык билдирем. Биздин негизги максат эмне болуп атат? Баягы мындан 1 жыл башта мен макул эмесмин деген кыймыл түзүлгөн. Мына ушул мен макул эмесмин деген кыймылдын ичиндеги бир бөлүгү мына ушул касиеттүү биздин кыргыз жерин талкалап, мына тоолорубузду кулатып, сууларыбызды булгап, ата-бабаларыбыздын сөөктөрү жаткан жерлерди бөтөн элге, бөтөн журтта бастырбайлы. Мен ушуга каршымын деп, макул эмесмин деп, биз ушул мен макул эмесмин деген кыймылы ушунча жаралган. Ошондо түзүлгөн жерди бөлүп турган талаптар бар. Мына ошол талаптын бири ушул болгондуктан азыр Кубаныч мырза айтып өттү. Улан мырза, Саламат мырза, ушулар баарын четин айтып берди. Мен азыр айыл өкмөтүбүздүн кыскача баянын угуп, районубуздун акиминин баянын угуп мен ушуга келатам. Билесиздерби? Биз имамыбыз айткандай,
Birinci кезекте биздин ниетибиз бузулуп калды да, пейилибиз бузулуп калды. Мына айтып атпайбы, жетим жесирлерге жардам берип атат деп биз Кытайдын пешинен намаз окушубуз керек экен деди. Колунда жокторго жардам берип атат, көмүрүн алып берип атат деп Кытайга барып рахмат айтып сыйынышыбыз керек экен деди. Улакчыларыбызды улак чаптырып атат деп сыйынышыбыз керек экен деди. Бул жакшы эмес. Негизи жакшы эмес. Бул бардык Кыргызстандын бардык жеринде болуп атат. Кадамжайдагы, Шамбисайдагы алтын кени боюнча кабарыңыздар бар. Кадамжайда бир да киши калбастан чыгып, өздөрүнүн чечимин кабыл алышты. Мына кече жакында көрдүңүздөр, Чаткал районунда, Алабутур менен Чаткалдын ортосунда ушундай маселе болду. Биз мындай кылалы. Кыска сүйлөп, мен келечекти жанагы Калыгул Оолуянын кечиккен батасы деген ырда бүт баары жазылып тур ошондо. Муну окуп атасыздар, көрүп атасыздар. WhatsApp'тан кетип бартат. Бул Кытай деген бале кирген жер оңдурган эмес. Кытай деген баледен Америка ысылдап атат. Кытай деген бале мына 150 миллион калкы бар Россияга чоң проблема жаратат. Мына азыр жол катар келатсаң бүт Кытайча жазылуу. Бишкекке барсаң мамлекеттик улуттук университетте Кытайча жазылуу. Булар эмне үчүн ошондой болду? Акырындап биздин каныбыз аркылуу жаныбызга кирип баратат. Эгерде биз ыймандуу болгон болсок, мына айтып атпайбызбы? Жогору жактагылар кайсы жакта карап атат деп. Пейил эмне үчүн бузулду деп имамыбыз какшап атат. Пейил ушундан бузулуп атат. Биз ачка калган жокпуз, айланайындар. Караңыздар, согуш мезгилинде дагы бир кесе талканды 4 киши бөлүп алып жесе дагы бирөөнүн бир тоогун уурдаган эмес касиеттүү эл эле. Биз бирөөнүн байлыгына көз артпаган эл эле. Биз турсагыбыз тойсо ошого шүгүр деп жашап келдик эле. Эми бүгүнкү күндө мына ушул Кытай муну кылып атат деп көрүп атасыздар эле. Бир арзыбаган, эч нерсеге жарабаган нерселерди жасап койсо, биз ошолорго милдеттүү болуп калгандай болуп атабыз. Биздин айыл өкмөтүбүз айтты азыр 40 миллион сомду ким төлөйт деп биз топпошубуз керек экен. Садагалар. Мен 95-жылы дал ушундай болуп сессияда отурганда бир жазган элемде бабалар ушул күнгө калтырды деп, боз үйдө калбагайсың биз кеткенде деп. Ошол заман келет абы деп коркуттум. Келип калды. Биз кечигип атабыз. Кытай күндөн күнгө көбөйүп келет. Менин сунушум ушундай. Кабыл алсаңыздар ушундай. Ушул мезгилге чейин биздин ата-бабаларыбыз алтыны жок жашап келдиби? Жашап келди. Мындан кийин да жашай алабызбы? 1000 жол айтып жашай алабыз. Бойгулачы ушул жерди талкалаганды, жолусун жайыттарыбызды, көзүбүздүн жашындай болгон туп-тунук сууларыбызды ошолорго цианидтерди агызып, соляркаларды агызып, көргөн күнүбүз курусун, кыргыздар. Мына ошону көрбөй эле койдук ошондой күндү. Ошолордун акчасын албай эле койдук. Ошолордун көмүрүн жакпай эле койдук. Тамагын ичпей эле койдук. Улагын чакпай эле койдук. Келсин деген. Күндөн кечигебиз туугандар. Күн санап кечигип баратабыз. Мына мен өткөндө айттым, 60 000 кыргыздын кызы көйгөйгө чыкты деп. Эмне үчүн биздин паспорттон жана Булуту деген жерди алып салышты? Ошолорго паспорт эртерээк сатыш үчүн. Эмне үчүн экинчи кадам эмне болот? Экинчи кадам бардык жерде шаарларда дагы акимдерди, мэрлердин эл шайласын деген мыйзамды киргизишет. Булар ай эбегейсиз акчаны берип атат. Кыргыздын колу менен муунтуп келет. Мына ошондой 2-3 Кубанычка окшогон, Уланга окшогон, Саламатка окшогон жигиттер чыкса, эртең ошол кыргыз гезиттерине алар акча берет Кытайда. Буларды каракчы кылып жазгыла дейт. Буларды чыккынчы кылып жазгыла дейт. Телекомпанияларга акча берип атат булар. Кыргыз деп күйгөн жүрөгү бар азаматтар баарын мыкаачы кылып көрсөтүп атат. Биздин акылыбыз көп нерсеге иштебей калды. Биз түшүнбөй калдык. Bir gün büröөнү мактайт дагы, эртеси күнү аны карасаң эле кып-кызыл жырткыч болуп чыгат. Жырткыч деп кан ишер бир азамат экен деп көтөрүп чыккан эртеси карасаң эле жок, бул баатыр экен деп чыгат. Биздин башыбызды айлантып бүттү. Кытай бир тараптан, ал жактагы бул жактагы кошуналарыбыз бар. Кыргыздын башын көтөрүп көкөлөп кетишин көпчүлүк каалабайт, мына ачык айтайын. Биз өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алып, өз киндигибизди өзүбүз кесип, өз түндүгүбүздү өзүбүз көтөрүп, жанакы имамыбыз менен акимибиз айткандай, бир билек, бир тилек болмоюнча биз бөтөнгө жем болгону калдык садагалар. Бөтөнгө жем болгону калдык. Мына дөбөлүк айылы менен
Миң булагайлы же болбосо миң булагайлы менен башка айлы аралашпай жүрүп, бири-бирибиз менен эрегишип жүрүп, ынтымактын жоктугунан бөтөндөрдүн колун карап баратабыз. Иманыбыздын жоктугунан ушундай болуп баратабыз. Тартибибиздин жоктугунан ушундай болуп баратабыз. Бизди көрүнгөн келип бийлеп калды. Бишкекти караңыздар, Турусбеков көчөсүнө барыңыздар. Кимдер гана жүрбөй атат, бирок кыргыз гана жок ошол жерде. Ушинтип ушул жол менен барып отурсак, биздин келечегибиз өтө опурталдуу, кооптуу. Кыскасын айтканда, урматтуу, ошол бир эле ай жыйналган жок да, өрөөнүн баары жыйналып атат да, туурабы? Районубуздун акими Семетей Мырзабекович деп, айылыбыздын башчысы, айыл өкмөтү. Ушундай жыйынды өткөрүп, бардык ой пикирлерди айтууга мүмкүнчүлүк түзүлүп аткандан кийин биз коркпой мүмкүнчүлүгүбүздү айтышыбыз керек. Мына жерден чечимди сиздер алышыңыздар керек. Эгер айыл өкмөтүнүн депутаттары мына азыр бардык бале элден башталып атат десе түшүнбөйт эле. Ошол айыл өкмөттүн депутаттарына, айыл кеңештин депутаттарына шайлоо болуп атканда, урматтуу туугандар, бирөөнүн тайын жеп, бирөөнүн коюн жеп шайлагансыздар. Мына ошонун азабын тартабыз эми. Кечээ жогорку кеңешке шайлап атканда дагы тай жеп, кулак тартып, кулак чаап, ошентип шайлаганбыз. Ошонун азабын дагы жейбиз. Биз биринчи кекиртекти тыялычы. Кекиртекти тыялы кыргыздар. Биз пейилибизди оңдойлу. Мына имамыбыз айткандай, биз ким элек ким болдук? Эч качан эч кимдин колун карабадык эле. Ачка туруп, өрмөлөп, бирөөнүн барып жуугундусун жегенден көрө, тикеден туруп ачка өлгөн кыргыз элек. Бүгүн күндө мына жол катар карап келатам, айыл өкмөтүбүз айткандай, мал көп, жылкы көп, Кудай кут кылсын ушуларды. Эч качан жамандык көрбөйлү. Бирок могу жерибиз тойбой атат, могу жерибиз тойбой калат. Эми ошол нерсени көкүрөктү тойлогон болсок, жүрөгүбүздү тазалаган болсок, ишенип коюңуздар, биз кыргыздар эч кимге эч качан кор болбой жашай алабыз. Мына ошол айыл кеңештин депутаттары Кадамжайдагы Шамбисай маселесин чечкендей кылып, айыл кеңештин депутаттары жыйын өткөрүп, ошондой чечим чыгарып бериңиздер, жогорку кеңеш да жокко чыгара албайт аны. Кыргыз өкмөтү да жокко чыгара албайт аны. Эч ким жокко чыгара албайт. Эгер биздин айыл ынтымак болуп ошол чечимди чыгарып берсеңиздер, биздин акимдин дагы колундагы курал ошол болот. Областтын жетекчисинин дагы Бишкектин алдындагы курал ошол болот. Себеп Конституцияда экинчи беренесинде жазылып турат. Бийликтин бирден бир туткасы жана эгемендүүлүктү алып жүрүүчү бул кыргыз эли деп жазылып турат. Мындан өткөн тутка жок, мындан өткөн жараткан Аллах субханала таала башка эч ким жок. Ошол укукту колдонобузбу? Андан башка укук жок, андан башка мыйзам жок, садаралар. Келгиле, баягы бир кесе оокатка, же болбосо кызарган бир кичинекей акчага берилбейди. Анан айыл өкмөтүбүздүн башчысына айталы. Биздин улакчыларыбызды колдоп келатат деген сөздү айтпайлы, уят болобуз. Биздин спортсмендерди ошол колдоп келатат деп уят, себеп сырттар могу жерде канча массалык маалымат каражаттары турат. Коштоо мамлекеттер укса эмне дейт? Кытайдын табагын ичип келдиңби күрөшкө деп айтса не кылабыз? Антпейли, элиңди, жериңди берип, күч топтодуңбу кыргыз десе не деп жооп беребиз? Ушуларды айтпайлы, бир аз абайлайлы, элге ынтымак, амандык, жакшылык, ыйман, жаңы жылдын алды келатат. Эми жаңы жыл бизге 365 күн, бизге жаңы жыл кыргыздар үчүн куттуу болсун. Аманчылыкта, жакшылыкта жашаганда акчасын алып койгонун мындай оңойдо бекер акча жөндөп жашап атабыз. Бул бекер акча жөнгөнү менен мунун арты жаман экенин угуп атасыңар да. Ой, акча ушул эле жерде бар, ушул эле жерде мына өкмөт иштесе, актив иштесе, бул жерде материалдык жери бар. Жерин арендага журманда журкунуп, анча-мынча акча менен алат деле чөп сатып, анан азыр ошону өкмөт иштетсе, ошончо жерде ошончо чөптү ушул элге өзүңөргө сатса, өзүңөрдүн малы өкмөткө акча болот, элге чөп болот. Анан ушул жактарда иштебей эле соттонса, соттонса дагы өкмөттүн башын жеге дагы жейт. Анан мен силерге бир нерсе айтып коеюн. Инвестиция деген эмне турат? Инвестиция кыргызчасын ким билет? Инвестиция деген темени тартып төбө алам деген сөз.
Temenemdi berem, töğüsüne alam berem. Oşağın bayqaylı tuman. Kişineki akçaga aldanmaydı bizler. Hatta negizinde biz öz üstün, ünümüzde oşun direltmekemiz Kıtay ekspansiyası degen бар экен ал деген. Ошентип акырындык менен экен. Согуш башталды, мындайча айтканда. Акырын кан төгүү жолу менен эмес, дипломатиялык жол менен алып барып ошо. Жанакыдай теменесин таптыруулөрдө өстүн барын жүктөп. А биз болсо оттук элин айтсак биз силерден сурабайбыз дейт. Ошол жерде ал жерде коренной золото, рассыпной золото деген бар. Коренной золотон ал сөзсүз түрдө сианид менен чыгат. Бүгүнкү күндө айтып коюшу мүмкүн компанияга турбай силерге биз сианид деген колдогон жокпуз гана документке карагыла дейт. А бирок өзү заты калат сианидтин атын өзгөртүп коет. Тугандар, ошон үчүн биз бирдиктүү өзүбүздүн үнүбүздү билдирелеп келдик бияка. Биз силерди колдойбуз. Ошол качан адамдын жүрөгү болгондо гана беришибиз керек. Biz hazır kendilerine versek çok yanlışlıkla investisiya kılmaları gelse, der işletken investisiya tap veriştin jana investorlar ıkmaktan otat, biz investisiya tartып atабыз. Derin var korkunca da bulayıpça da oşolar tap gelsin, ekologiya payda olur. Bir salafan işletken, oşol kara işletken, plasmasa işletken, sektor tap gelsin, oşonto tap gelsin. Обязательно тоозду талкалабын деп баш уста дейт. Төргө чыгап коюп, төр дейт аныч. Buçuk деген төр аны мен билем. Ошол жерге эң эле жаныбызга күчүп келип баратса ал жерде мен көргөм ушундай көлдөргө бай жерлер экен. Ошол жерлерге 10 түрлүү салып барсаңар деле коякта улак чабаларыңарга жетет. Барабыздар. Bu yerde buna aksakallar da öldürdüğünü aytti, buna meymanlar da aytti. Men bardық ол жерде көпчүлүк азыр эмне токтом кабыл алса, ошол токтом правовой поледе мыйзамдын бетине кандай күчкө ээ болсо, ошол мыйзамдуу түрдө ишке ашышкан мен да болсом. Мыйзамсыз бир да нерсе кошулбайт. Туугандар, себеби дегенде азыр биз анча-мынча сүйлөм окуп же болсо кичине тилдеп койсоңор, ооба дебесек мен да мыйзамсыз сүйлөгөм болот. Туура кабыл алгыла. Бир эле кызмат бар аким деген мен жооп берип калам эртең. Ошон үчүн мыйзамдуу жетилсин, сунуштарды ушу мыйзамдын четинде айтып туруп токтомдуктарды кабыл алып бериңиздер. Жанагы жигитке убада берем. Аманбай Кайыповичке бүгүн эле жеткирем. А киши тийиштүү жетекчилерге жеткирет. Кайра чакырсаңар керек болсо жаштар чогулсаңар келип жооп берем мен кайра жооп. Токтомдорго токтоп коелу. Комбинат салынбасын, элдин жалпы күнү. Комбинат салынбасын. Анан дагы мынау Чонжин майнинг компаниясы мыйзам чегинде тоодон түшүп, лагерин көчүрүп кетсин, туурабы туугандар? Ошону эртерээк мыйзам чегинде лагерин түшүрүп кетип, жайлоо бойдон жазында биздин малыбыз, 4 түлүк малыбыз ошол жерде жайылып калгандай болсун. Туурабы? Урматтуу депутаттар, сиздерден суранычы. Ошол кездеги 18 апрелде аз эле киши азчылык менен добуш алып туруп кандай коркпой чечимди чыгарып койдуңар. Азыр ошол чечимдерди жокко чыгарып кадимгидей оңдоп койгонун көпчүлүк. Биринчи бүгүнкү жыйналышты чечип чыгарып атабыз, урматтуу агай туугандар. Андан сөз менен буга тигиңерде кыйкырып алыңар жаштар. Биз дагы өзүбүздүн ишибизди жасап атабыз. Биринчи, компания ишин токтотулсун. Акы 100% болот. Мен окуп атамасмын, угуп. Экинчи, 18.04.2018 жылы айрылып кеңештин токтому жокко чыгарылсын. Мына жазылды. Үчүнчү, соттон саны жаймосуздагы компания ишмердүүлүгүн токтотуп, тоодон түшсүн. Башка дагы. Болду ушул меткени. Тоодон берди. Каршы. Карыз. Жокпу. Мына ушул бүгүнкү жыйналышта ушул протокол чечимин кабыл алынды деп эсептейм.